Түнкү асманда жайнаган алыскы галактикалар. Сүрөттү жакындатсак, биз эң баштапкы жылдыз системаларынын бири Firefly Sparkle'ды көрө алабыз. Шарлар түрдүү түскө боелгон. Анткени алар ар кандай баскычта түптөлүп келе жатат. I just love this sparkle galaxy. Мага Рождестводогу чырактарга окшогон бул жарык галактика жагып жатат. It was just 600 million years old, and I find that amazing. Ал 600 миллион жыл мурун аалам кандай болгонунан кабар берет. Бул эми укмуштуу нерсе да. Адамдар телескоп жасап, ал өткөн чакка баш багып, эми гана жаралып келе жаткан галактиканын түзүлүшүн көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатат. In such a beautifully festive way. In space, the further you look, the further... Космосто биз канчалык алыста карасак, ошончолук мурункуну көрө алабыз. Анткени жарыктын бизге жетүүсүнө убакыт талап кылынат. Айдын жарыгына 1 секундадай убакыт кетет. Күндөн 8 мүнөт. Ал эми эң жакын жылдыздын жарыгына 4 жыл керек болот. Бирок Firefly Sparkle'дын жарыгы аалам жаралганда эле пайда болгон. Анын бизге жетүүсү үчүн 13 миллиард жыл кетти. Firefly Sparkle абдан кичине, бизден абдан узак жайгашкан. Андыктан Джеймс Веб телескобу аны көрө алмак эмес. Бирок алардын арасында галактикалар тобу болгондуктан алар чоң лупанын функциясын аткарып, жаңыдан жаралып келе жаткан галактиканы саманчынын жолу сыяктуу абдан деталдуу көрүүгө мүмкүнчүлүк берди. way in the process of forming. Nature журналына жарыяланган сүрөтчүнүн бул эмгегинен Firefly Sparkle кандай көрүнөрүн билсе болот. Бул астрономдорго биздин галактика кантип жаралганын түшүнүүгө жардам берет.